Силер эми айланайын мен небереме жакшылап карагыла. Бул биринчи жолу баратпайбы? Эч нерсе билбейт да. Анан талаа жеринде ар кандай нерселер болот да. Апа, биздин барып жүргөнүбүзгө көп болбоду. Анын үстүнө аякта баары өз кишилер. Бизди жакшы карашат. Эми айланайын сен акча табууну ойлон. Анан кийин пенсияны да ойлошуң керек. Коюңузчу апа, пенсияңыздын мага эмне кереги бар? Антпесең мына мендей болуп каласың. Мен силерди чоңойтом деп тетиги чет өлкөдө 15 жыл иштедим. Карыганда пенсиясы жок отурат. Көрбөгөндү көрдүк го. Апа, акчасы жок калбайсыз да. Мына биз салып турабыз. Эми силер өзүңөрдү ойлогула айланайын. Ай, канажан агагыңар. Ай, айланайын болбойсуң, канча күтөбүз сени? Токтой турчу Кыргызбай. Мен соцфонд иштеп жүрдүм. Ошо соцфондду билбейсиңби? Ал соцфондду эмне кылат экен? Силерге кандай пенсия тектisi болот ошолорду билдим. Эмгек мигранттары пенсияга чыгуу үчүн өз ыктыяры менен Кыргыз Республикасындагы орточо айлык акынын 8%-ын төлөө менен 1996-жылдан берки эмгек стажысын толуктай алат. Поезд жыл гана калды. Калганын мен силерге жолдо барат түшүндүрөм, убакыт кенен. Мына кара, ай сайын пенсиялык фондко 8% которуп турасыздар. Ал кийин пенсия болот. Пайыздар менин азыркы иштеп таап жаткан айлыгыма жараша чыгабы? Ой жок. Пайыздар Кыргызстандагы орточо бир айлык акыдан эсептелет. Ой, бул эң эле оңой турбайбы? Биз эми апабыз үчүн дагы төлөп койсок болчу да экен. Бирок бул акчаны кайда кантип которобуз я? Ал үчүн соцфонддон атайын эсеп ачса болот. Ал гана эмес, атайын банкта ачылган. Андыктан өлкөдөн тышкары кайсы жерде жүрсөңүз да, өз эсебиңизге төлөп, пенсия үчүн акча топтой аласыз. Убакыт учкан куштай. Келечек тууралуу бүгүн ойлонуңуз.